Сиз спорт сүйүүчүсү болуп, өз командаңыздын же болбосо сүйүктүү спортчуңуздун жеңишине ишенсеңиз, анда Xbet букмекердик компаниясына акча коюутушка ээ болуңуз. Видео астындагы ссылка менен өтүп регистрация баскычын басасыз, андан соң телефон менен регистрация болууну тандайсыз, анткени бул эң оңой жолу. Баарын толтургандан кийин телефонуңузга логин менен пароль SMS болуп түшөт. Войти кнопкасына басып кирип логин пароль жазып кирсеңиз, акча толтуруу жолдору чыгат. Эгер сиз Кыргызстанда болсоңуз, Анвар аркылуу Элсон мобильник Kiwi менен толтурсаңыз болот. Анын номерлери сайтта турат. Депутаттардын алдында ыйлаган кыз Жогорку кеңеш менен ЮНИСЕФ түшүндүрмө берүүгө даяр. Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу айрым булактарда депутаттар кичинекей кызды шылдыңдап ыйлатканга чейин барышты деген таризде чыккан маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирди. Анын айтымында эл өкүлдөрү менен жаш балдардын жолугушуусу бурмаланып кеткен. Биз ЮНИСЕФтин өкүлдөрү менен дагы бул окуяны талкуулап, толугураак түшүндүрмө берүүгө даярбыз. Видеодо көрүнүп тургандай, бул жыйынга депутаттар, балдар укугун коргоо боюнча адистер, ЮНИСЕФ уюмунун кызматкерлери жана журналисттер катышкан. Кичинекей коногубуз олуттуу маселени козгоп, өзгөчө чеберчилик менен сүйлөгөнүнө күбө болгон катышуучулардын бардыгы бир эле депутаттар эмес, телеоператорлор дагы күлүп, анын артынан дароо кул чаап колдоп жиберишти. Бул жагдай кичинекей коногубузду толкундаткандай болду, дейт Нуракун уулу. 20-ноябрда Жогорку кеңеш бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата Кыргызстандын 7 облусунан келген балдарды кабыл алган. Депутаттар өспүрүмдөрдү майрамы менен куттуктап, алардын балдар темасына байланыштуу даярдаган баяндамаларын, суроолорун угушкан. Толкунданган кызга вице-спикер Айда Касымалиева кайрылып, жакшы маалымат бергениң үчүн сени колдоп кол чаап жатабыз, азаматсың деп айтканын угууга болот. Маалымат булактары бул окуяны бурмалады деген менен соц тармактын катардагы колдонуучулары депутаттардын толкунданып жаткан кыздын сөзүнө жапырт күлгөнү баары бир туура эмес болгон деген пикирлерин калтырууда. Булак ЖБ Медиа.